5 январь 2025 жыл Ошарында Жапалығыны базарындабыз. Видео тартууну сиздерге улантуудабыз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейж каналына кош келиңиздер. Каналга жазылып электер подписация баскычын басып, жазылып коюуну унутпаңыздар. Бул видеодо ушул навес астындагы унааларды көрсөтө кете беребиз. Батынан эле баштай берели. Бул жерде Hyundai Santa Fe TM, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель, камера бар, аркасынан сонарлар, ачкычсыз кирүү баскычтары бар. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 19 000 доллар. Комплектация да аябай жакшы, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар, жол чыйын ичинде жүрүү, антизанос, добуш менен башкаруу, адаптивдүү круиз контроль, монитор навигациясы менен, 2 аймактуу климат, автостоп, драйв мод, электроручник, старт-стоп бар, чуркаганы 82 000 километр. 19 000 дедиңерби? 19 000 доллар. Не деген? Люк дагы бар экен, О, машина Кейджи. Панорама люк дагы бар экен мына. Болду. Жакшы. Эми маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 2018 2.2 машина Кейджи. Hyundai Santa Fe TM. Алейкум ассалам. Кайсыл? Болду бул. Бул жакта Kia Carnival, хром дискаларда. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар, монитор, навигациясы менен, музыка JBL фирмасынан 2018. Баасы канча болду? 20 000 доллар экен ушу. Уланта берели. Бул жакта муз бол, бир аз басыш кыйын болуп атат. К5 канча болуп атат? 16 000 доллар. Бензин окшойт, Бензин экен. Комплектация жакшы. Монитор бар, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Не болду? Сатылды. Сатылды. Канчага кетти? Канчага кетти? Сүйлөшүп атабыз дейт. Сатылат деп атат. Так. Бул жакта ушул качан өздөрү сатып алышат экен. Тартып алышат экен дейм, неме баасын жазып. Билинбейт. Так, бул жерде булуна печатталып турат, көрүзбөй эле калды. Бул Toyota RAV4 екен, гибрид, 2021, 36 000 доллар. Жабуу екен, дал көрсөтүп алып. Шу жагынан көрүнүшү. Так. Саранто канча болуп атат? 17 000 доллар. 2.2? 2 екен, 2. 4 ВД. 18 000 доллар, 17 500 доллар екен ушул. Prime рестайлинг екен. Рестайлингде мынаки дыхоосу ушундай өзгөрөт, ылдый да болот. Рестайлга чейинкилери өйдө да болот, көбүнчөсү эми оңойраак түшүнгөнү. Так, анан да жүрө берели эми. Бул жерде Sportage турат, Kia Sportage. 2019, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Ассаламу алейкум. Бензин окшойт, Жок, дизель. Дизелдеби? Жакшы, мотор тынч эле болот экен анда. Так, планшет монитору бар, круиз контроль, мультируль, жол чыйын ичинде жүрүү, автостоп. Баасын канча деп атасыңар? 16 000 доллар. 16 000 доллар. Так, бул жакта Lexus NX екен. NX гибрид, Европадан алып келинген.
калыптарын жакшыраак көрсөтүп коеюн. NX көрүнүшү жакшынакай. 360 градус камерасы бар, 2022 гибрид. Басың канча деп атасың? $50,000 дейт. $50,000. Так, көрсөткөлү. Монитору. Так, электро режимдерге которуу бар. Моторлорун автохолд. Шундай NX гибрид. Пробег канча болуп калган? Канча? Жок, неме, пробеги. 39,000. Болду. 39,000 километрге. Мырс сизден бе? Так, бул ошондо А класс экен. А класс. Бирок А класска окшобойт го. А250 деп жазылып турат. Кореядан алып келинген. 2020. 250. Кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Аркасынан көрүнүшү. Салонда бир көрсөткөлү. Салону бир аз тар болуп калып атат бул жак. Мындай көрсөтөйүн десем. Ушундай көрүнүштө. Баасын канча дедиңиз? $24,000. Аха. Volvo 47,000 экен. Польшадан алып келинген. XC90. Өткөн аптада тарттым эле, бирок ошол эси жок болуп калган экен. Азыр көрдүңүздөр. Эси турат, баасын да айта койду. Volvo'da өзү жакшы унаалардын бири. 3 режимде памяти бар отуруштарында. Коопсуздук жагынан аябай жакшы каралган. Өзү сапаттуу жасалган. Кожалар да катуу, калың болуп турат. Электроручник автохолд, старт, стоп engine бул жакта жайгашкан экен. Вертикалдуу монитор. 131,000 километр чуркаган. Шундай Volvo. Жакшы. Так, жүрөр эле. Муздар. Муз болуп калыптыр. Полицай силерден беле? Канча деп атаса? $30,000 полицай. 2019 жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 2.2, турбо дизель. 360 градус камера бар, күзгүлөр ушундай повторитель поворотада бар. 2 режимде памяти, музыкасы Krill фирмасынан. Так, адаптивдүү круиз контроль. Чуркаганы 156,000 километр. Но синен да айырмаланып көрүңүздөр. Комфорт, эко, смарт, спорт жана бул жакта да кошумча режимдер турат. Кар режимдер которуулары бар экен. Капитанский кресло. Ушундай полицай. Жакшы, так. Селтос силерде эмеспи? Жок. Так, Селтосда азыр эси бар болсо керек. Селтос канча болуп атат экен? Силерден? $16,500. Так, бензинби? Дизель экен. Жаңы алып келинген, музыка Bluetooth бар, мониторунда деген. Алдыңкы отуруштарында жылытуу жана желдетүү бар, камера, тоодон түшүү жардамчысы, рулун жылытуусу, drive mode бардыгы бар. Комплектация жакшы экен. 2020. Мындай көрүнүштө Селтос. Дагы бир Селтос. 2019 бул, родная краска 1.6. Барды өкө тең бензин окшойт, а? Бензин. Так,
Бул $15.800. Да, комплектациясын көрсөтүп болду. Бул бир аз комплектация жөнөкөйрөөк. Алдыңкы отуруштардын желдетүүсү жок. Анан климат да эмес экен. Жол чыйын ичинде жүрүү радары бар. Мындай көрүнүштө. Так, бул жерде Сонатаны көрүп атабыз. Соната New-Rise 2017 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Машина кейжи 13.000 болду, көрүп туруңуздар. $13.200 бензин экен. Так, бул жакта Lexus ES 300 гибрид 2017-жылы чыгарылган. $25.000 Кореядан алып келинген. Салону. Эми бул Lexus'тарга сөз жок да. Сапаттуу жасалат. Дагы бир Lexus ES 300 гибрид бул дагы. Кореядан $29.000 бул. $29.000. Да, 2017. Полисайт. Каллиграф екен. Комплектация. Негизги фарасы бул жакта жайгашкан. Оптикасы 2022. Радая краска. 360 градус камера. Музыка бунда кырыл экен бул дагы. Ушундай көрүнүштө. Бул уже панели көрүп атасыздар. Сандариптүү приборный панели. 31.000 деп турабы чуккаганы. Баасы канча болду бунун? $42.000, Кайсы? Грандюр. Мындай грандюр бар экен. Гибрид. Алдынан сонарлар бар. LED туманниктерде 2019 кыймылдаткычын көлөмү 2.4 бензин гибрид 54.000 километр чуркаган, $17.000 баасы. Салонун өтсөк. Круиз контроль бар, 2 аймактуу климатта, монитор, классикалык түрдөгү саат, автохол, драйв мод, электроручник. Ушулар бардыгы бар экен. Болду. Да бир Hyundai Palisade. $2021 кыймылдаткычын көлөмү 3.8 экен. Бензин гибрид 4 ВД. Бул жакта проекция бар. Канча болуп атат баасы? $27.000. Тез арада сатышым керек тода. Музыкасы булда Harman Kardon, жакшы. Так, салону. Бунда да санариптүү панель, адаптивдүү круиз контроль, люк панорама бардыгы бар дейт. Болду. Пробег канча болуп калган? 190.000 километр. Болуптур. Так. Анан бул жерде K5 K5 экен, K5. Так, газ экен, газ, бирок комплектация жакшы окшойт. Бул жакта камера турат. Камера 360 градус камера бар экен, анда алдынан сонарлар, баягы LED оптикалар бар экен, 360 градус камера. Газга комплектация жакшы. 2018 $15.500. Максималдуу комплектация деп жазылып турат. Көрүп болду, газда мындай сейрек кездешет өзү. Панорама люк, круиз контроль бар, автохолд, отуруштардын жылытуусу, желдетүүсү 3 позицияда бар, алдыңкыларынын рулун жылытуусу, камера, парктрониктер, 2 аймактуу климат. Жакшы, жакшы. Газга жакшы экен. Арка тарабынан көрүнүшү K5'ин. Мындай
баткак болуп кетти өзү. Так, бул K7 эми. Kia K7. 2020 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. Газ заводской $17.000 экен. Ачкысыз кирүү баскычы бар. Автохолд, электроручник, драйв мод. Айдоочунун отурушунда желдетүү жана жылытуу бар. Алдыңкы жүргүнчүдө жылытуу экен 3 позицияда. Монитор жакшы. Круиз контроль. Арка тарабынан көрүнүшү. Так, дагы жүрөлү. Biraz Morниктер силерден эмеспи? Канча болуп атат баалары? Азыр морниктерди коюп коюптур. Кышкы дөңгөлөктөрү коюлган 16 дюймдук дискаларда. LED оптикалар, жайкы дөңгөлөктөр да бар экен. Баасы канча болуп атат? Баасы $8.700. 2019. Родная краска дейт ээси. Круиз контроль бар, монитор, навигация, Bluetooth менен, алдыңкы отуруштардын жылытуусу 2 позицияда бар, рулдун жылытуусу бар, добуш менен башкаруу, айдоочунун отурушунда персоналдуу чыканак тирегичи дагы бар, аркасынан көрүнүшү. Бул морник канча болуп атат? Бул канча болот? Бул эле ошол бар. 8.700бү? Бул дагы LED оптикаларда, туманниктери линзаларда 2018. Күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. Ачкысыз кирүү. Так. Круиз контроль, руль заводской кожа. Бул дагы ушундай комплектацияда эле. Бул айтмакчы климатта экен. Жакшы. Арка тарабынын көрүнүшү жакшы. Так. Бул жерде кандай Кытай унашуу экен. Чанган экен, ооба, Чанган. Ушундай көрүнүштө. 2021 15 $13.000 экен ушул Чанган. Мындай сылтыска окшоп кетет экен көрүнүшү. Чанган кытайча түшүнгөндөр ушундай болот. CS 55 окшойт. 55 Plus деген моделде. Салондан көрсөтүп койбойму? Көрүнүшү жакшы унан. Так, салон көрсөтүп коелу. Сонарифтүү панель, мультируль. Жана климаттарды башкарылат экен. Ушундай көрүнүштө Чанган. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен да бул видеобузду жыйынтыктай берели. Кийинки видеолорубузду лайк басып, комментарий жазганча көрүңүздөр.